Assalamu alaikum. Nazarыңызda Desin TV YouTube kanalı. Sizler menen blogger Bakıt Sulayman. Dostlar, men bir abdan kızıktуу eksperiment жүргүзөйүн деп атам. Ушул жакын арада шайлоо болот, билесиздер. Ноябрга дегендей сөздөр болуп жатат. Азыркы шайлоодо 36 орун бир мандаттуу округтардан, маселен, бир райондордон же 2 райондон бир депутат көрсөтүлөт. Ал эми 54 орун болсо партиялардан келет экен. Партиялардагы мурдакыдай эмес, преференциалдуу деп бир партиянын ичинен бир адамга добуш берүүгө мүмкүнчүлүк болот экен да. Өзүңүзгө көңүлүңүзгө туура келген адамды тандап туруп, ошол адамга добуш берүүгө мүмкүнчүлүк болот экен жаңы конституция боюнча. Мен өзүмчө бир эксперимент жүргүзөйүн дедим. Ушул өзүбүздүн Базар Коргон районунда моундай билеттерди даярдадым, достор. 30 штук шайлоонун алдында. Бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Базар Коргондон чыккан кыйын кишилердин, кыйын тың чыкма жигиттердин аттары бар. Азыр мен сиздерге окуп берем. Көпчүлүгү ушул республикалык деңгээлдеги адамдар. Ушуну мен Базар Коргондун борборуна түшүп, ар кандай базардан, стоянкалардан адамдарга таратып, ушул 7 адамдын ичинен кимди сиз эгерде бир мандаттуу шайлоо болуп калса, кимди тандайт элеңиз деп мен ушулардын зоболосун, рейтингин текшерип көрөйүн деп атам. Мени билесиздер. Ушул YouTube каналымды жаңы ачканда Зоболо майдан деп ар бир адамдарды салыштырып, кимге канча добуш берет деп, ошону аябай эксперимент кылчумун. Ошондой эле азыр мен ушул 7 адамды дагы ушул эмелерде мына кимди депутат көргүңүз келсе, мындай жанына точка коюп коюңуз деп туруп, мен таратамын да, анан эсептеп туруп сиздерге дагы бир отчеттук берүүмдү жасаймын. Эртеге буйруса, жумуштар чыкпаса шуну кылсаммын деп турам, бирок жумуштар дагы чыгып калышы мүмкүн. Иши кылып мына азыр билетин жасап койдум. Сөзсүз. Эми булар кимдер? Базар Коргондон чыккан ушундай саясатчы, белгилүү адамдар да. Өмүрбек Чиркешевич Текебаев, Атамекен социалисттик партиясынын лидери, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Рекламалоого, тааныштырууга бул кишиге негизделе жок, баарыңыздар жакшы тааныйсыздар. Андан кийинкиси Айбек Алтынбеков деген азыркы жогорку кеңештин депутаты. Муну мен бул жерге Айбек Чомоев деп жаздым, анткени биз жактагылар муну мурдакы фамилиясы эмнеге өзгөртүп алган мен түшүнбөйт экенмин. Ушул Чомоев деген фамилия менен билишет да. Экинчи ушул Айбек Чомоев мырза болот. Бул Айбек Чомоев мырза биздин Базар Коргондогу чоң меценаттардын бири, өзү бизнесте жүргөн жигит. Азыр ошол депутат болуп отуруп, бул жакта бизнестерин башка бирөөлөр жүргүзсө керек. Инилери, багалары мен көп тааныбайм бул жигитти, чын айтканда. Бирок чоң меценат, элге көп кызмат кылып койгон. Биздин маселен төмөнкү айылдарга аябай жардамдарды берип, жолдорун куруп, негизи мындай көп элге пайда келтирген жигит да. Өзү базары бар, мындай ишканалары бар. Ушундай жигит. Мен эми көп эле мындай кандай ишканалары бар экенин билбейм. Жанакы щебенка чыгарган, таштар талкалай турган, кирпич иши кылып дей койчу. Базар Коргондогу өтө белгилүү мындай жигиттердин бири да. Андан кийинки 3-чү тизмеге Таалай Масабиров деп киргиздим. Таалайбек Масабиров дагы бул жогорку кеңештин депутаты, азыркы кезде таможня кызматтарында иштеп жүргөн, белгилүү спортсмен, спорт кругунан чыккан, дзюдо, самбо күрөштөрү боюнча ветерандардын арасында дүйнөнүн чемпиону деген наамды алган. Биринчи жолу Кыргызстанда жанагы бою без правила деп ушул 90-жылдары биз студенттик кезде чыкканда, ошондо ушул жигит чемпион болгон. Биздин Базар Коргондун белгилүү бизнесмен, депутат, ушундай жигиттердин бири да. 3-чү списокто ушул бара жатат. Таалайбек Масабировду да жаздым. Ким ушул адамга добуш берет деп. Андан кийин Сайдулла Нышанов, Атамекен социалисттик партиясынан,
Bilesizler, Saydullah Nişanovga dagı reklamaloo'nun geregi jok. Akırkı kezder aябай kurç talaptарды koyуу menен ушул transport ministrligine жолдордо болгон кемчиликтерди айтып келе жаткан киши Saydullah Nişanov бул 4-чү болот. Андан кийин Эрлис Акунбеков деген дагы бир базар койгондо белгилүү бизнес чөйрөсүнөн чыккан жигитибиз бар. Бул Акмандын кулуну болот. Эрлис Акунбеков. Мен мындай тааныбаймын, телефон аркылуу сүйлөшкөнбүз биринен экинчи жолу. Өткөнкү күздөгү талкаланып калган шайлоодо бул жигит Мекеним Кыргызстан саясий партиясы менен өзүнүн кандидатурасын койгон, көп добуштарды алган, бирок баягы шайлоо болбой калды, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эрлис Акунбеков дагы ушул Байдыйкан деген өзүнүн жеке чоң республикалык деңгээлдеги ишканасы менен дыйкандарга жакындан жардам көрсөтүп, Чүйдө, Оштун Ош областында, Жалал Абад областында муну Байдыйкан деген ушундай дыйкандарга керектүү консультацияларды бере турган, керектүү химикаттарды сата турган өзүнүн чоң ишканасы бар. Ушул Эрлис Акунбеков. Андан кийин Мирлан Бакировду жаздым. Кимге добуш бересиздер деп. Мирлан Бакировду билесиздер, азыр мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси, мурдакы вице спикер. Бул киши дагы ушул Мекеним Кыргызстан саясий партиясын жетектеп барган болчу күздөгү шайлоодо, ошолордун лидери болуп. Азыр дагы булар менин оюмча Мирлан Бакиров деле коет болуш керек, же койбойт. Мен бирок мындай белгилүү базар оргондон чыккан ушундай тынчыкмаларды жазып койдум да. Балким Мирлан Бакировго бересизби деп ушун списокко киргиздим. Андан кийинки дагы бир өзгөчө списокко бир адамды киргиздим. Бул киши менимче шайлоого барбайт деле болуш керек. Бирок биздин базар коргондо абдан кадыр барктуу, биздин базар коргондо эле эмес, республикалык деңгээлде кадыр барктуу дарыгер, врач, хирург, кардиолог. Бул Калдарбек Абдыраманов деген агабыз бар. Бирок шайлоого барабы барбайбы, мен ушул кишинин дагы рейтингин текшерип, ушул кишини дагы элдер депутат катары көргүсү келеби дегендей ой менен Калдарбек Абдыраманов агабызды дагы жазып койдум. Бул кишиге дагы реклама тааныштыруунун кереги жок. Жүрөктү операция кылып канча адамдардын өмүрүн сактап келген белгилүү врач Калдарбек Абдырамановду да кошуп койдум. Мына ушул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 адамдын фамилиясын кылдым. Мына азыр достор, силер дагы өзүңөрчө эгер ушул адамдарды билген болсоңуздар, кимге добуш берет элеңиздер, комментарийга сөзсүз жазып койгула. Мен могу адамды колдоймун, мындай деп мындай кененирээк жазып койсоңор, мен аны кийин ушул жыйынтыктарын чыгарганда окуп беремин. Биздин интернет айдыңында дагы кимиси алгандыктарын айтабыз биринчиликтерин. Мына мисалы үчүн Өмүрбек Текебаев, Айбек Алтынбеков, Таалай Масабиров, Сайдулла Нышанов, Эрлис Акунбеков, Мирлан Бакиров жана Калдарбек Абдыраманов. Ушул адамдардын кимисине добуш бересиздер. Сиздер дагы сөзсүз жазып коюңуздар. Бул экспериментти буйруса, эртеге менин башка жумуштарым капысынан чыгып калбаса, мен сөзсүз түрдө ушуну элдерден сурамжылоо жүргүзөмүн. 30 ушундай кагаздарды даярдап койдум. Сураймын, элдер менен сурамжылоону улантабыз. Анда эмесе достор, комментарийлерди сөзсүз калтырыңыздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман болду.